Ассаламу алейкум, жалпы Қырғызстандық мекендештер, ассаламу алейкум, бағбандар жаматы, саламатсыздарбы? Оразачылықта өзүбүздүн билген бағбанчылык боюнча илимибизди силерге жеткирип, силердин сурооңуздарга жооп берип турайлы туугандар. Оразада ким баг отургузам десе, ошолор пайдалансын деп кайра чыгып атабыз. Бөлүшүп койгула. Хорошо? Ким эмеге кирип атса, WhatsApp болсо, WhatsApp'тагы группаларга да бөлүшүп тургула туугандар. Лайктан баса бергиле. Ким биринчи жолу кирип атса, подписка басып койгула. Биринчи жолу кирип, биздин эмеге катышып аткан болсо, WhatsApp группаларыңарга бөлүшүп койгула. WhatsApp группалардан бизге жаңы багбандар келет. 50 сотик майлына канча акча кетет дейт. Так, көчөтүнө кетет. Где-то 1,5 миллион сом кетет. Суроолорду жаза бергиле. Багбанчылык боюнча кимдин кандай суроосу болсо жазгыла. Кенен жаза бергиле, анан кийин ким суроо берейин деп ойлонуп аткан болсо, 1000 лайк басып койгула. Бир суроого 1000 лайк басып койгула туугандар. Хорошо? Отсадырдан скина көчөт барбы дейт. Отсадырда калбады, Нокатта бар. Абдулла мени каттуу Астагфирулла. Тобагына жин кирип кеткен бу. Астагфирулла. Так, буну деген заглушить и заблокировать. Астагфирулла. Алло, да. Алло. Кокон гилас көчөт бар. Сер кайерге келгем деп атат элеңер? Өзгөн Мырзакеге түшө тургандары калбады. Эми келет дагы. Кичине күтүп тургула. Ооба, келет да, бир неделеде келип калат. Консультация ошол жерден агрономдор бар, берет. Үстүндө аласыңар. Суулуу жерге эгиш керек да, кайнолуна, ооба. Саздак жерге малина тигесиңер. Ооба, боло берет. Суунун боюна, судан арыраак жерге суу жеткизе алсаңыздар болду. Капельный кыласыңар да баары бир. Так. Телефонду без звука коелу. Bizim сүйлөштүрө койбойт булар. Чалла берет. Так, келести бутайбыз болго. Бутайбыз анары. WhatsApp номериңизди бериңизчи. 0550 20 0007 мен WhatsApp номерим. Азыр жазып коёмун WhatsApp'ты. Мына ушул мен WhatsApp номерим. Ошого 20 сотик клубника канча сом кетет дейт. Аны Алишер клубникадан сурасаңыздар, ошол жакшына кылып, популярный кылып объяснять этип берет эле да. Биз эме клубника менен ишибиз жок да, түшүнбөйбүз. Башка бактарактар болсо, канча болсо сурасаңыздар, дана точный жооп бере алабыз да. Азыр адашып калбайын дейм да.
Skina Отсадырға қачан келеді дейді. Skina Отсадырға bir неделяда келіп қалады, Құда қаласа. Скинаны бүгін кеш ап келе өзі отатылы, неме, Ноқаттан. Skina Ноқатқа келіп қалады. Неме, Ноқатта бар, азыр Skina Отсадырға келіп қалады. Так, мен группаларға бөліш отам, сілердағы группаларға бөліш қойғыла. Анан кеңірей отырып алып сөйлешеміз. Мақұлы? Суроо жазбай тұрғыла, пока сілер лайк басып тұрғыла. Суроо жазбай тұрғыла, лайк басып тұрғыла и поделиться қылып тұрғыла. Мақұлы? Ким суроо берем деген ойы болса, ошол 1000 лайк басып қойсын. Суроо берейин деп атам деген болса, хорошо? Азыр пока лайк басып тұрғыла. Тындырбай. Ким суроо берем десе, заранее даярданып алып келгиле. 1000 лайкты басып дегендей. Ава bir жумадан кейін 31 майга чейин эге бересиң. Биздин көчөттөрдө эч нерсе болбойт. Просто суу көп куясың болду. Ажаке, ассаламу алейкум. Баткенге чыдамдуу алма көчөтүңүз барбы? Болсо канча сом? Мен Үмүт менеке. Үмүт Баткенге Pink Lady бар. Анан Галавал бар. Экөө тең Баткенге чыдайт. Баткенге Крипсон болбойт, Red Chief болбойт, Golden Delicious болбойт, Джеромини болбойт, Семиренге болбойт, Превосход болбойт. Түшүнүңөрбү? Только Pink Lady анан Галавал деген эки алма эле түшөт. Мен номериме жазып койсоңуз, тугандар, неменин немеде качан сатып баштайбыз айтып берем. Салам алейкум. Көчөттөрдөн кайсы айга чейин эксе болот дейт. 31 майга чейин эге бересиңер. Суроолор жазбай лайк басып тургула, тугандар, мен да бөлүшүп атам азыр. Скинадан башка Отсадырга лайк көчөт барбы? Бар. Скинадан бөлөк Sifhard Lapens деген бар. Экөө тең мощный түшөт. Бирок карасуу полный скина эгип атат. Эртеге бирдей сатасыңар да, бир кетет. Тугандар, ким суроосуна жооп алса лайк басып алабыз. 1000ден лайк. Түшүнүңөрбү? Мына скина сурап аткан, чүйгө көчөт барбы деп аткан тугандар, силер бош отурбай лайк баскыла. Азыр мен мына 200 группа бар, 200дөн ашык WhatsApp группалар бар. Ошолорго полностью информацияны бөлүшүп коюн, алардын дагы толтура суроолору бар да. Суроо жазбай тургула, лайкыңарды баскыла. Салам алейкум, Анжеке. Айдеркенге кандай алмай, кандай келесиз? Жакшы болот. Айдеркенге Red Chief, Golden Delicious, Granny Smith деген ушул 3 алма жакшы болот. Өтө сонун болот дагы. Анан кийин Гиластан болсо Regina Cordia түшөт. Силердин погодаңар ысык көлдүкүнө окшош. Лайкты баса бергиле. Лайкабайт ете бергиле. Аксы Коштөбөгө кайсы алма келесиз дейт. Так, Аксы Коштөбөгө Гилас Скина Lapens Sifhard түшөт дагы, алма болсо Pink Lady деген сонун түшөт. Алла кубат берсин сизге. Рахмат, тугандар. Жакшы сөздөрүңүздөргө Алла разы болсун. WhatsApp группаларга бөлүшүп койсоңуздар жакшы болот эле эфирде. Эфирди бөлүшүп үйрөнгүлө, дыйканбайлар. Жөн эле көлөйүп карап отура бербей, кичине жардам берсеңер, мындай эле баягы жош балдар бар го, баягы шилекей агып, мындай ошого окшоп отура бербей, бөлүшүп чекчеңдеп силер дагы. Мына баягы турсасын чайнагандарды кандай бөлүшүп атат, көрүп атасыңарбы? Бөлүшкүлө. Бөлүшүп бизге жардам бергиле. Жалгыз адамдын жалгыз аттан чаң чыкпайт дейт. Жардам бергиле, үйрөнгүлө ошого.
Багбансыңарбы? Багбандардын таламын талашып үйрөнгүлө. Видеолорго комментарий жазгыла жакшына кылып. Туура жазгыла анан кийин. Комментарийди окуйт олар баардыгы. Биздин оппоненттер окуп, анан ката-пыта жазсаңыздар айтат, бир неграмотный бир дыйкандар чогулуп алыптыр да, оларды биз жөн эле ыргытып беребиз дейт. Түшүндүңөрбү? Бөлүшкүлө. WhatsApp группаларга бөлүшүп үйрөнгүлө. Бөлүшкүлө. WhatsApp группалар ар бириңерде жок дегенде 3-төн 4-төн группа бар. Ошого бөлүшүп үйрөнгүлө. Жазгыла суроолорду. Сонун кылып адрес менен жазгыла суроолорду жазганда. Вот молодец. Нургазы бөлүшүп атат. Молодец Нургазы. Эмир бөлүштү. Ой, молодец. Бөлүшө бергиле. Киргенде биринчи мен бөлүшөм да, эфирге кирбей туруп бөлүшө албайт экенсиң. Onu кичине сабыр кылып күтүп, Абдулака бөлүшүп атат. Биз класстан басайлы дагы, биз дагы WhatsApp группаларга бөлүшөйлү дегиле. Бул бак деген бул коллективдүү жасай турган иш. Бир эле өзүң бир жакшы алманы эгип алсаң, эртеге ошону сата албайсың бәрбір. Көп болсо объем мисалы үчүн 40 сомдон сатылып аткан алма объем болсо 60 сомдон кете берет да. Асалына гилас эген дедим эле кандай кеңеш бересиз, поликарлик же кара гилас уланган бүт. Конечно, поликарлик айдаш керек. Кара гилас уланганын аркасында канча профессор бар деп ойлойсуң? Керек болсо анын аркасында бир агроном дагы жок. Биздин көчөттөрдүн аркасында чоң илимий состав турат. Ошон үчүн поликарлик айдагын. Гилес бутаган адам бар байка бар. Буюрса силерден көзөт алдым, гилес ысык көлдөн. Тиккен күндү күтүп атам дейт. Иншалла. Молодец. Былтыры ысык көлдөн гилес 650 сомдон гилес алып жеп жүрдүк. 650 сомдон. Августка жакын пышат экен булардыгы. Буюрса силерде биогумуста эки бөлүнө химиялык жана табигый таза болуп дейт. Биогумус бирле болот, биогумус. Бирле болот. Бадам тиккенде малдын кыгын саса болбойт. Биогумус бирле. Таксыр жооп берип коюңузчу дейт. Кайсы суроого жооп берейин? Такыр жооп берип коюңузчу. Крипсон алманы эмне чаңдаштырат? Жооп берип коюңузчу сураныч. Крипсон алманы Golden Delicious чаңдаштырат. Профессор байге телефон салсам, албай койдуңуз отсадырда клубда тура берип ака дейт. Мен ошо маалда илимий иштер менен занят элем да. Дони Голосовой эле айта берсең, эмне гап бар? Силерден башка ишенген жокму? Силердикин эле алдым. Тура кылдым. Кийин өкүнбөйсүн. Азыркы күндө биогумусу химиялык заттарга аралаштырып жасагандар көбөйдү дейт. Көчөттөрдүн астына азырык басып кетти, кандай кылам? Клёнка жабасын, кандай иштериңизге ийгилик. Отсадырдагы айткан көчөттөрүңүздө өрүк көчөт барбы, канчадан баа дейт? 360 сомдон. Так, өрүк көчөттөр бир 5 сорту бар. Көчөт бутаган адамдын номерин берип коюңузчу, отсадыр дейт. Көчөт бутаган номерди азыр. Так. Бирашкен номерин табайлы, мынаны мен бөлүшүп кетейин, анан кийин берем. Кенерээк айтып коюң дейт. Кайра сурооң келбеди сенин сурооң бизге? Кайтала, апле. Айдаркенге деген гилес көчөттү кайсыл жактан алсак болот? Отсадырдан алсаңыз болот. Кандай сиз Бишкек шаарындасызбы? Салта мен Оштомун. Город Герой Ош. Исону кайсы убакта чачыш керек? Азыр чачыш керек. Бадам канчадан? $4. Рахмат, поликарлик гилеси кайдан алсам, канча сомдон? Поликарлик гилеси бизден аласыздар. Баасы $4.
Kim суроосуна жооп алса 1000ден лайк басабыз. Тугандар, шуну эсиңерден чыгарбагыла. Полукерлик гиластар канча эгилет, 3-кө 5 эгилет. Көлгө барсконго дейт. Көлгө барсконго Бишкекте болсоңуз беде уругун сурайын дегем дейт. Беде урук Байдыйканда бар. Беде урук сатып атышат. 650 сом бекен, ошондой. Азыр гилестердин алдына чиреген малдын кыгын ташса болобу, жок болбойт, бек куртат берет. Майский жуктун курту бар дагы эмеңи жейт, жок кылат. Полностью. Валейкум ассалам. Кандай? Жакшыбы? Бүттү? Bozorga salib ko'raylik dedi voy eski. 6 baştası var ekan da. Bozorga salib o'tadi-da. Demayam kelib ketdi aka. Так, 10-12 метр жерге канча көчөт эксем үйдүн алды дейт. 10-12 метр жерге бир 30дай көчөт батса керек. 10-12 метр болса. Гиластын түбүнө биогумус себип койсо күчү кетеби же сөзсүз көмүп салыш керекпи дейт. Сепсе күчү кетип калат. Сөзсүз түрдө үстүн жабыш керек, топурактын үстүн. Болбосо күн тийсе учуп кетип калат. Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum tasavvur üçün alaikum. Kirdim. Hemen deyt rahmat. Son gilas barı kançadan, $4. Hazır gilasların aldına çiregen kıktın kın taşsa bolboyt. Gilasın tübüne biyogum sep. Gilas butağan adam nömerin beriңçi deyt. WhatsApp'tan жазып koygula, men berip koyam. Tuğanlar WhatsApp'tan жазgıla. Öyle? Men istep turup ben berip koyam. Хорошо? Kayrak жерден 2 жолу отургузган беде уруктарбы, кайrak жерден 2 жолу отурган беде уруктарбы дейт. Аны билбейм. Кайrak жерден канча жолу оруп алат? Мен билем, что жия деген беде бар, ошону мына Байдыйкан сатып атат да. Жия деген бедени. Өллөгө катып калдыңыз, гиластын түбүнө биогумуз жөн эле сейип койсо деген жооп укпай калдым дейт. Гиластын түбүнө сеппеш керек. Үст астына немени жерди басып туруп,
жерди 10 сантиметр ачып, биогумусту септирип, анан үстүн топурак менен жаап коюш керек. Вот ошондо анан кийин жакшы болот. Бирөө телефон чалып атат окшойт. WhatsApp'ка ошондо катып калат. Жаза бергиле суроолорду. Лайкыңарды басып, жазып келе бергиле суроолорду. Бак отургузуу боюнча кандай сложный суроолор болсо бере бергиле. Акырын жооп беребиз. Алло, да. Алейкум ассалам. Жакшымын? Гилас экпейсиңби бу жерге? Чапалактыкка гилас жакшы болот. Алмага караганда. Жок, ондой эмес. Биздин гиласыбыз Skina Lapens деген сонун гиластар бар. 3-чү жыл эле уже түшүмгө кирет. Сонун болот. Ошону эккиле, алманы алмага караганда, мисалы үчүн 10 сотик жерге 70 та гилас эгип койсоң, ар бир гиласы аябай күчүнө киргенде 50 килограммдан берсе 3,5 тонна гилас сатып турасың да. 200 сомдон берсең эле уже канча акча болот. Алма деле жакшы, каласаң алма. Багалманы эртеге мындай, багалма эге турган болсоң майда пышат. Эгерде багалма көбөйүп кете турган болсо, 1 аптада оны ыргытышка туура келет да. Ол 1 апта эле сакталат да. Холодильникке турбайт. Онун галавал деген алма отургузсаң, галавал деген. Ошол кышка да сактала берет, анан июлдун 15-инен уже толук пышып бүтөт да, сатсаң да боло берет. Сен ошону эккин. Бар көчөт. От чатырда. Ооба, галавал эге бергиле. Бирок гилас эккениң жакшы болмок да. Гилас эч качан көбөйбөйт. Мына Кытайды ачып атабыз. Кудай кааласа Кытай ачылса, өзүбүзгө жегени калбай калат. Кытайдын 1 шаарын бага албайбыз бир. Кичинекей ошол 150 миллиондук шаарына биз жеткире албайбыз да. Кыргызстандын бардыгы там башы бар го, там башы деп коет бизде. Ошол жерге гилас эгип алсаң ам ошол да жетпейт да. Ооба да, Атакан Мадымаров туура айтып атат да, биздин продукция Кытайдын бир кичинекей кыштагын неме кыла албайбыз. Он сотке 70 та кетет. Баягы ооба, кичине баягындай стандарт кылып эксең, анан баягы кичине кыса турган болсоң 100 та батат. $4, $4 бардык эле көчөттөр $4. Всё, мейли, давай, туугандар. Экөөң маслихатташкыл, анан чаласыңар. WhatsApp'ка жазып эле койгула, чалбай. Экөө наракта отуруп алып берсе маслихатташып атышат. Суроону жаза бергиле. Бак отургузуу боюнча суроолорду жаза бергиле. Мына азыр биздин мамлекетибиздин ичинде азыр биз ар жактан, Туркиядан, Польшадан, ар жактан гилас көчөт, алма көчөт, ал көчөт, бул көчөттү издеп атабыз. Азыр биздин мамлекетибиз
мына түштүккө түндүккө кылып 2 миллиард сом бере турган болсо 2 заманбап көчөткана болмок да. Биз эч кимге зарыкпай, биз өзүбүз жыл сайын 2 көчөтканадан 10 миллиондон 20 миллион көчөт чыгат эле. Эч жака зарыкпай ошол көчөттөрдү азыр 4 доллар эмес 2 доллардан алып эге бермекпиз да. Сонун болот эле. Неге ондай кылып атат түшүнбөйм. Мына Айыл чарба министрлиги кылган ишин тайыны жок да, эч нерсе жок. Же бир чычка кулагы жок. Же бир экзотик огороту жок. Мына ушул Айыл чарба министрлигин неге кармап отурабыз? Бир тыйын пайдасы жок Айыл чарба министрлигине 6 миллиард сом бөлүп берип атат. А мына жалпы кыргыз элине пайдасы тийген, мына ушул 2 питомникти эмне куруп бербей атат да бизге. Ошон үчүн айтам, дыйкандар, жазышты билгендер бардыңар жазгыла. Фейсбукка жазгыла, WhatsApp'тарга сүйлөгүлө, тынбай ушуну айткиле. Мына биздин бийлик башчыларыбызга жетиш керек. Биз качангыча Туркиядан ташыйбыз эми? Качангыча биз Польшадан ташыйбыз? Бизде өзүбүздө инвентро лаборатория менен сапаттуу көчөт чыгара турган ишкана болуш керек уже. Киләсте эмне менен айтабыз, аки менен эле айтасыңар да. Өзүңөр суроо жок. Салам алейкум тасыптар, Гүлчөгө кандай сортого алма, өрүк, киләс, кайнолу, шапталы эгебиз. Гүлчөгө туугандар алма эле. Red Golden Delicious Green Smith деген алма эле отургузгула. Так, гиләскә кызыкпай эле койгула, гиләс слабый болуп калат. Так, шапталы, өрүк вообще эле кереги жок. Сумсак болуп калат. Только алма, анан карагат эккиле. Көлгө эмне көчөт отургузулат дейт. Только карагат айдагиле, көлдүктөр. Карагаттын тисел сорту качан келет? Акчаны бердиңерби? Акча берип, заказ берип койсоңуздар эле келет да. Биалма жөнүндө маалымат бериң дейт. Биалма мына чековатка отургузса болот, арабанды полный биалма кылса болот. Биалманы производствого жакшы иштетсе болот. Ысык жерди жакшы көрөт. Бизде 3 сорту бар. Экмек, лимонный, анан эшме деген. 1 гектарга 1200 батат. Бир түбү эң бербеди дегенде 100 кило берет. 100 тонна биалма сатып турасыңар. Азыр биалманын базар баасы азыр 300 сом болуп атат. Салам алейкум. Көчөтүңүздөр качан келет? Бишкекке туугандар заказ менен жөнөтүп атабыз. Эгерде силерде көчөт эге турган жериңер даяр болгон болсо, заказ берип койсоңуздар, мына азыр Илимдин номерин жазамын, Илимбектин. Мына ушул номерге заказды жаздырып койгула. Жасып айтып, жүрөсүңөр жашылдандыруу боюнча уран, казыча, балчык, кара балыкта зыян барбы? Конечно, бар да. 1000%. Оны уранды укту дегиче нормальный акчасы бар адам вообще келбей коет көлгө. Көлгө вообще адам келбей коет. Оны кандай кылып калсаң дагы бесполезно. Көлгө бир дагы адам келбей коет. Уранды укту дегиче көлдү өлдү деп коер. Көл да сынат да. Аны биздикилер түшүнбөйт, айтсаң жаман көрө берет. Баткенде көчөт жок. Эң жакын, Баткенге жакын Ноокатта бар. Киләсти бутадым эле, кебир бутактарынан кебез басып кетиптер, кандай жол менен дарыласам болот дейт. Купорос чачкыла 1%. Железный купорос чачкыла. Так, Facebook'тагы туугандарды да кошуп коелу. Facebook'тагыларды. Ассаламу алейкум Facebook колдонуучулар. Ассаламу алейкум багбандар. Facebook'тагы багбандар, саламатсыздарбы? Кутмандуу күнүңүздөр менен суроолоруңуздарды бере бергиле. Менин номерим 0550 20 0007. Өдөдө жазылып турган менин номерим туугандар. Ат башыга кайсы убакытта айдасак болот Карагатты? Ат башыда
Карагатты менин жеке оюм ошол 15 апрелден кийин баштасаңыздар болот. Азыр чачса болот 1%, 10 литр сууга 100 грамм. Келесин баасы канча ноокатта $4. Бардык эле жерде бирдей эле цена. Жаза бергиле суроону. Экранга колду тийгизгенче отургула. Макулбу? Ким суроосуна жооп алса, 1000ден лайкыңарды басып келе бергиле. Арабанга кандай алманын көчөтүн эксен болот, күн ысык болот бизде дейт. Арабанга алма экпегиле. Арабанга анжир эккиле. Анжир реза пайда берет. Анжирдин 1 килосы 100 сомдон сатылат. Bir анжир дарагы болбоду дегенде 100 килограмм берип турат. Ар бир дарагыңыздар ошондо 10.000 сомдон киреше алып келет. Карлик превосход көчөт канча жылдан кийин түшүм бере баштайт дейт. Карлик превосход көчөт туугандар 2-жылда берет, эгерде карлик болсо. Клубника жок бошто жок. Клубника экпегиле бошто. Ысык жерге плюс 28ден кийин клубника 85% түшүм бербей коет. Bir tüyü misal için kitapta 1 kilogram beriş gerek bolsa bul даже 50 gram berбейт. Түшүнүңөрбү? Клубника жок бошто жок. Нактин арасында шабдалы эксе болобу? Же шапталы болуш керек, же алмурут болуш керек. Өзгөнгө эмне кели? Өзгөнгө экстрим 486 деген шабдалы эгип атышат элдин бардыгы. Октябрда пыша турган поздный шапталы эгип атат. Ошону эккиле. Тоңго карагат кандай сорт жакшы дейт. Тоңго карагатта ядреная, память Вавилова, белорусская красавица, Сличинская, Тибен, Рубен, Бентеран. Ушул сизди эл тааныйт, табигатты сактоо комитет, уран каршы коргоо комитет түзсөңүз дейт. Мына эми багбанчылыкты жөнгө сала албай атабыз пока. Аракет кылайлы, хорошо. Кадам жайга эмне эгебиз? Бадам, шапталы, өрүк, гилес, эрте пыша турган өрүктөр, слива болот кадам жайга. Сонун жүзүм көчөт келдиби? Жок, заказ кылбадыңар да. Акчасын төлөбөдүңөр, келбейт да. Алмага кандай дары себиш керек? Медный купорос берип атабыз азыр. Алмага 1%. 10 литрге 100 грамм. Медный купорос. Мен огороддун турпагы боз тупрак, коңгилес былтыр эктине туура элеби дейт. Туура эле биогумус берип атасыңбы? Биогумус берген. Сузактын өзүнө эмне эксе болот? Анжир эгиш керек, гилес эгиш керек. Эрте пышкан өрүк эгиш керек. Мына сону суроо бердим, мына кемге насыйкат. Өзүнө дейп туруп, точка менен берди. Ушундайга сразу жооп бересиң. Ноокатта канча гилестин сорту бар, кайсы сорттун сунуштайтын ноокатка аймагына. Муни ноокатка эң биринчи скина, анан свитхарт. Анан кийин мынау апширсай барбы? Ошол өдөр болсо зират 0900. Ошол мощный болот. Өзгөнгө полька менен малина эксе кандай болот дейт. Полкадагы, малинадагы экөө тең болбойт. Ассаламу алейкум. Кеңсайга бадам экен жатам канчадан? $4. Кеңсайга бадам азыр бактарды бутаса боло берет. Буташ керек, тез бутагыла. Плюс 5 болду, уже бакты кесиш керек. Тез кесиш керек, и жестко кесиш керек. Анан ким бак бутаган болсо, кайра майда кайтып келиш керек бакка. Кескен жериңен үстүнөн астынан кылып туруп 5-10 эме чыгарат, бутак чыгарат. Эки кулак болгондо ошону кол менен тазалап койсоң, кийинки жылы бутоо вообще жеңил болуп калат. Азыр бактарды бутаса боло берет. Баштагыла бутаганды. Помидор биздикин какылса болобу дейт. Помидор ошо как боло турган өзүнүн сорттору бар. Томолок кызыл помидор барго, ошол как болот. Новичок болбойт бол, как. Ким суроосуна жооп алса, 1000ден лайк басабыз туугандар. Лайк бекер го. Лайктарды басып, мындай активдүү отурганды үйрөнгүлө. Мына ушул Facebook'тагыларда басканды үйрөнсө жакшы болот эле.
Facebook'tagilar degile gerkeyet özlerinçe ele lom jutуп algansın. Kötüne bir tepsen TikTok'a girelbet degендей. Skina gilas kançadan $4 $360 so'm. Malina kölgө jakşı bolobу? Malina kölдүн jeri de, Malina kölgө son bolot. Köl Malinanын jeri de. Gilas skina barbы Нокатка көк жарга еген бар. Нокатта Зулпуев айыл өкмөтүндө миллион деген магазин тушунда точка ачканбыз, холодильник ошол жерден аласыңар. Ошол жерге барсаңыздар, Элеман деген өзү гилас эккен мастер бала бар. Чөткө кылып түшүндүрүп берет. Суроолор жаза бергиле. Биздин мамлекетибиз азыр бизге тез аранын ичинде мына ушул түндүккө бир, түштүккө бир кылып эки питомник салып бербесе болбой калды. Мына азыр көчөттүн кетип атканын көрсөңүздөр, от кеткендей кетип атат, көчөт. Мага гилес, мага алма, мага шапталы, ушулардын бардыгы эртеге түшүм болот да. Эртеге түшүм болот. А мына азыркы юбилей, той, дагы бир бала, ата көрдү, пата көрдү, бир балалар бокко жарайбы, эртеге оны эч ким эсинде ham калбайт. Ошон үчүн балдарды кыйнабагыла, ата-энелер. Курук намыскыр, курук көтөндүк кылып туруп, балдарды эмне өмүр бою кул кылып атасыңар, ата-энелер. Ондай кылып ысырап тойлорду өткөрбөгүлө балдарга. Кереги жок. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын айткан сөзүнө каршы чыгып атасыңар силер. Пайгамбарыбыз айткан, нике менен не жаназа арзан болсун деген. Не кылып атасыңар силер? Мына өмүр бою ошол Россияда атама аш беремин, апама ыксан кыламын, дагы бир бала кыламын, андай кылам, мындай кылам деп жүрүп, балдарыбыз жок болуп кетти. Ошол жерде бели сынып келип атат ошолордун. Ошо кандай ойлонбойсуңар, ата-энелер? Силер деген мына курук көтөндүктү токтоткула. Жөн эле кур намыс болуп эле анан кийин, мен Патиляныкинен чоңураак той кылам деп кылган тойлорду да көрүп атабыз. Жегени ич беле жок, барсаң, жөн эле бадырак сейип койгондо бир баланы коюп эле бардыгы химия, химикат менен болгон нерселерди элдерге таратып атасыңар. Эң арзан конфеттерди аласыңар балдарга. Ошону балдар келип жеп атат да ошону. Ошон үчүн токтоткула, ысырап тойлорду токтоткула, аш улак булактарды токтоткула. Азыр кыргыздар азыр почти эмне $5 миллиард карзыбыз бар. Карзы бар адам майга нан тийгизип жегени уялыш керек. Карзы бар адам мурабба жебеш керек, асал жебеш керек. Карзы бар адам конфет жебеш керек, шоколад жебеш керек. Ойлонгула, кыргыз элим, ойлоно турган мал келди. Качангыча ысырап болуп жүрө беребиз, төгүлүп чачылып. Ойлонгула, болду, бир эле ошол бар жок деле анан чоңдор кылыш керек, ана мына. Олор чоңдордун жашоосу вообще космос. Олорго силер жете албайсыңар. Олордун жашоосу вообще булар коррупция менен жашайт. Бардык чоңдор коррупция менен жашайт. Силерди мисалы үчүн мээнет кылып, иттей болуп кыйналып Россиядан таап келген $10,000 булар эмне бир чек сатып туруп алып коет. Түшүнүңөрбү? Бир чек сатып алып коет булар. Документке мындай колу менен кол коет дагы алып коет. Силер олорго эч качан теңелбегиле. Кыргыз элим, эсиңе кел. Эсиңе кел. Мына Чубак ажым айтты го, рестораны бар өзбек эч качан өзүнүн ресторанында той өткөзбөйт. Себеби дегенде ол үйдө береке калсын деп туруп, ошондой ырымдап туруп үйдө өткөрөт тойду. Биз болсо тоюбузду барып туруп, жылкыны союп атат, 2 жылкы союп атат, ошонун шорпосу бардыгы канализацияга кетип атат. Ит ичпейт ошол шорпону. Канчалаган тонна салаттар, ит жебеген салаттар бардыгы чачылып жок болуп кетет. Не кереги бар ошондой кылып элди бири-бирибизди кыйнап? Ким ат берип атат бизде ошондой той кылбай атасың деп? Ким кайсы эл бизди айтып атат? Бардык көтү менен күлүп атат. Тажиктер көтү менен күлүп атат бизге. Өзбектер, дунгандар айтып атат. Бу кыргыз бу бир
Jinni hалық болар екен да Qırgız'ın. Özüden özü ölgeni hem bir keski, tuğulgeni hem bir keski de oturat. Başыңар işteybi, Qırgız eli, oylanboysunlar bey. Boldu, toktotуш керек ушундай немени. Kimge reklama bolosун, toy kılıp mına. Baylar жасай versin, baylar жасай versin. Kedey kembagalдар özübüzgө жараша кылышыбыз керек biz. Emne gerek var жөндөн жөн özüň ısrap kılıp öyle 1 milyon so'm ketip atat bir toyga. 1 milyon so'mdu jok kılıp berip atasыңар. Jok, 1 milyon so'm, o min oblok aytbar. 1 milyon so'm jok kılıp alıp oşol жаш үй bile. Oşolor жүрөt, Россия, ar jerde üşüp, bozup, her nerse bolup turup жүрөt. Mına çoğagacım aytты эле го, үйүнө барсаң, bir tuvaleti жок нормальный, bir жууна турган bir ваннасы жок. Дагы ресторанда той өткөзөт. Акмак деп. Ошол кишинин сөзүн эстегиле. Ошону кайра ойлонгула. 1 milyon so'mго 1 гектар жерге баг отургузуп койгула. Ошол 2 жаш 4 жылдан кийин эч кимден нан сурабай калат ошол. Эч кимден нан сурабай, наоборот жардам берип калат ошолор. Ойлонуш керек де. Качанча ушинтип жүрө беребиз, былжырап. Той кылабыз анан кийин андай кылам, мындай кылам деп. Toyxanalar 5500 toyxana var eкен. 5500 toyxanada elestетип көргүлө. Gününe eң эле az degende 2000'inde toy bola turgan bolsa, günüge eң az degende 2 milyard so'm asmanga uçup ketip atat. Bir жылда bolsa 700 milyard so'm, 700 milyard so'm degen bul degen kança bolot bilesiңерби? Kança акча uçup ketip atat asmanga. Başыңар иштейби? Пластмассовый қалпақты кийдирип атасың бири-бириң кулакка тээп. Пластмассовый тонду жаап атасың, пластмасса тике коюп койсоң, тике тура турган тондорду кийгизип атасыңар бири-бириң алдап. Каяктагы бир баягында тряпкага дагы жарабай турган жоолуктар, баягы жеңи кичине мындай көйнөктөр бири-бириң алдап, Кыргыз качанча ушундай акмак болосуң, Кыргыз элим. Ойлоно турган мал келди го, кичине бир ойлоно турган мал келди го. Boldu, toktotpoyluk uşul bideyаттарды. Emne gerek var, Misal üçün, Paygambarımız aytып атат, bir koy soy, boldu, все, жария kılıp koy. Mına Hasan'ın kızın, mına Hüseyin'in uğulu gelin kılıp aldı. Dep koy, boldu da, emne gerek var, emne gerek var. Mına köçöde tamaktanganlar jönünde aytып keteyim. Köçöde tamaktanganda tuğanlar oşol tamaktardın adal ekenin bilbey turup biz ne jep atabız, Emne üçün biz oşondo işler jasap atabız. Oylanış gerek, oylanış gerek. 5500 toyxanаны эмне кылыш керек? 5500 toyxanаны окуу борбор жасаш керек. О жерде курстарды окутуш керек. Биздин кыздарыбыз деген не? Жумуртка курушту билбей калды. Идиш жуушту билбейт кыздар, Ойлонбойлу, ушуну ойлонбойлу, ойлоно турган мезгил келди да. Кичине бир аң сезимди иштетпейлиби? Жүрө беребизби ушинтип эле? Бири-бирибиздин акыбызга кирип жеп, онукuna барып жеп, bunukынан жеп. Бул деген туура эмес, Мына 5500 жерге 5500 логистический борбор ачылса, мына биз өндүргөн бардык продукциянын бардык ошол ресторандардын залы чоң, ошол жерден бар жогун айнектерин замуравать этип туруп, ошол жерге сонун кылып туруп, холодильник салып койсо болот. Канча миллион тонна хранение болот эле. Туурабы? Бири-бирибизди алдап эле, бири-бирибизди кулакка тээп эле, ана мынандай калпелемис жашоону токтотпойлубу ушуну. Эмне кылабыз, Эмне кереги бар бул? Мейли эми. Башкасын коюп ушуну токтотпойлубу? Bir günde 2 milyar so'm asmanga uçup ketти. Тугандар, 5000 toyxanada 2000'inde toy bolsa 1 milyondan расход боло турган болса 2 milyar so'm bir günde asmanga uçup ketти. Bir ayda 60 milyar. Elesет көрсөңөр, bir ayda 60 milyar. Bir жылда болса 700 milyar çok болуп кетти. 700 milyarды бөлгүлө канча болот? Ова рестораны барлар ошол негатив аларга жакпайт биздин сөздөрүбүз. Ова рестораны барларга эмне кыласың, тим кой, бирөөнүн акчасын эсептебе,
алар иштете берсин, биз деген мына ошол не додиктерге эки додикти үйлөп акчасын ала берели деп ошентип жаза бересиңер силерчи. Мен билем, ошол рестораны барларга жакпайт бул сөздөр. Рестораны барларга жакпайт, кафеси барларга жакпайт. Кафеге кыргыздын эркектери барыш керек, самса жеш керек. Анан кийин эмне чочкодой семириш керек эркектер. Анан кийин эмне чөчөсү көрүнбөй калгыча семирип, анан кийин эмне бардыгы эмне келиндердин бардыгы көчөгө чыгып кетиш керек. Булардын максаты ошол да. Ошону кандай түшүнбөйсүздөр? Кыргыз эли кандай түшүнбөйт? Мына биз жеп аткан продукталардын бардыгы химия менен келип атат. Мына токтотуш керек. Мына Россиядан келип аткан, Белоруссиядан келип жаткан, Украинадан келип аткан, Өзбекстандан, Тажикстандан, Казакстандан келип аткан продукталардын бардыгын токтотуш керек. Биз муктаж эмеспиз булардын продуктасына. Бул жөн эле ашыкча бизге жүк болуп атат ошону жегендерибиз бардыгы. Керек эмес, алардын бир дагы нерсеси керек эмес. Биз кыргыз деген не кыргызча азыктанышыбыз керек. Гүл азык, өзүбүздүн азыктар, мөмө жемиштер, кургатылган кактар, чучук, өзүбүздүкү жалаң ошондой жешибиз керек биз. Биз ошондон өнүгөбүз. Ага сен жүрө беребиз ушинтип. Көрүнгөндүн кол жолугу болуп. Биздин эл түшүнбөй атат да, мына ысырап тойлор бизге кереги жок. Bir toyga 1 milyon so'm qo'ratib o'tadi. 1 milyon so'm bir pasda jo'q bo'lib ketadi dag'i, boya ota-onasi da qiynalib o'tadi. Balдар da qiynalib o'tadi. Bu yoqdagi boyagi balasi жаңы uylangan bala, hali 40 kelib kuyov balani Rossiyaga jo'natib o'tadi, qayra ishga Rossiyaga jo'natib o'tadi. Bar balam barib ушул qarzni төлө deb айтып o'tadi. Atasi, apasi qarzni төлөбөсөң bizdi жеп qo'ya turgan bo'ldi mına. Qarızlarımız, kreditimiz vardı. Kredit alıp toy kılıp atat bizdikiler. Mına Babuşka Amine degen biri жазып atat. Mende aşkana var, bирок көчөдө tamaqtangaga karşımın. Öte zarçılık bolsa gana tamaqtanış керек деп atat. Öte tuura. Misal üçün Oşton, misal üçün Ayıldan gelip kaldın mı? Oşko. Sen neme kılsan bolot da? Alo. Çalbay turçu men primoy efirdemін. Qanday bir manqurtlar. Bir жолу албадыңбыз, значит диши бар экен. Отклонение кылдыңбы, болду, чалбада. Койго окшоп эле кайра эле заборго асыла берет го, бак койлор бар го мындай. Bir тешикке башын тыгып алып эле түртө берет. Ошондой. Биздикилер ушундай эмени түшүнбөйт. Токтотуш керек. Мына ашыкча ысырапты токтотмойм. Биз деген мына мигранттарыбыз эч качан кайтып келбейт. Азыркыдай bir баланы bir кыздан кеткен расход айтты. Азыр кызыңды берем десең, мисалы үчүн жок дегенде 500 000 сом расходуң бар да. Bir кызыңды берем десең. Не дейт? Ата көрдүсү бар экен, кыз узатты тою бар экен, анысы бар экен, мынысы бар экен. Өзүң ойлонуп көрсөң, анча акчанын не керек бар ондай расход кылып? Тура, кандай дейсиңер, туугандар? Не керек бар? Мен же туура эмес айтып атам, айткылачы. $500 жетпейт деп атат, 500 жетпейт. Президент эле айтып атат, президент эле какшап айтып атат. Президентти көрдүңөр өткөндө, мына мисалы үчүн президенттин деңгээли эмес да бул. Мына премьер-министр айтыш керек да буну, Акылбек Жапаров. Жөн эле указ чыгарып туруп эле, барып туруп эле жогорку кеңештен өткөрүп туруп, мына тойго 150 kişiden ашык адам келбесин. 150 kişi. Так, эң жакындары келсин. Куда тараптан 50 kişi, эркек тараптан 100 kişi болсун. Болду, все. Так, кортеж bir маршрутка болсун, bir ведущий машина болсун. Болду. Эгер чыга турган болсо, анан кийин мындай тууган уругунун машинасы менен чыга берсин. Мисалы үчүн, менде Camry болсо, мен Camry менен чыга бериш керек. Обязательно майбык кереги жок. Бая кортеж иштеткендерди жоюш керек. Өзүнүн машинасы менен чыга берсин. Жөн эле ошол Каракулжа ош каттаган маршрутканы bir күнгө снимать этип туруп, берип туруп, неме алып туруп, ошону менен бара берсин деш керек. Так, мына 2 койдон ашык сой болсун, 2 кой, максимум 2 кой.
же болбосо bir чоң торпок. Болды. Түшүнүңөрбү? Эки onu torpok desen bizimkiler sırası dağı torpoktu çoğayıp durup akır buka kılıyor et. Oşonu torpok dep ограничивать etip koyuş gerek. Boldu. Или eki koy. Eki ile koy jetet. Boldu. Açıkçasının gerek yok. Geldi. Açtın üstün karart. Boldu. Kiçine çonup durup açtın üstün karart. Şirin aş kılıp ver. Anan keyin bir kasadan suyu kaç ver. Salat palat yesin onda bunda kılsın. Anan 5000 somdon жақындар 10.000 сомдон берсин, 1 миллион сом жыйналсын ошол жерде кыз менен балага. Анан ошодон же окууга тапшырсын экөө, же болбосо бир мисалы үчүн ипотекага бир комнат квартирага берсин да калган өздөрүн төлөп алсын. Ушундай иштерди кылышыбыз керек да. Анан жөн эле барып эле баса калып жеп, ошол тойго баргандан кийин мен курсагым тойбой келет, ошо тойлордочу. Чын айтайын. Канча тойго барамын, барасын ошо ашын эле жеймин. Қалған намазқан адамдарға өрді жей тұрған іш бәле жоқ. Мисалыға да. Салаттарын колбаса қосып таштайды. Дағы бір бәләсін бір нәрсе қылып таштайды. Онда мында қылады. Мында қарасаң конфеттері дағы баяғы еврейлердің конфеті іш бәле жей әлбейсін. Кола, фанта. Ошо легенда ичемін. Барамынан нан жеймін. Борсоғынан жеймін. Башқа іш нәрсесін жей әлбейсін. Себебі дегенде намаз оқыған адамға бұл жерде найжайыз баяғы тамақтарын күмөндүү да тамактары бардыгы күмөндүү. Жегин келбейт. Кара анан фруктасынан ошол алмасын жейсин, алма койгон болсо, жүзүм койгон болсо жүзүмүн жейсин. Болду. Ойлонуш керек да, кыргыз эли ойлонуш керек. Болду бул исрап тойлорду. Ошол салат палаттардын бардыгы төгүлүп туруп эртеге немеге ошол ар бир ресторанын аркасында 2 тонналык, 3 тонналык бак бар экен. Ошол толот экен бир тойканадан. Анан ошол ыргытылат. Ашы дағы, сөгі, пөгі бардыға аралашы эле барып мусорға төгүлөт экен. Нан, пан бар жок кетет экен. Ошону ойлонуш керек. Биздин эл ошону кичине бир мындай эмесин бир точкасын табышыбыз керек да. Мына азыр көчөткө келип атышат адамдар. Быйыл той кылып койдум эле да, тойго кетип калды расход. 1 гектар жерге бак эгейин дедим эле. Мына балам үйлөп, канча палан миллион пул кетип калды деп отурат. Эгерде ушул ысырап той болбогондо, ошол адамдарды бардыгын, мына азыр адамдар ошону күтүп эле турат, биздин бийликтен күтүп отурат да. Сразу эле шарт чыгарып туруп эле, болду деп указды чыгарып туруп эле, мына болду, тойду чектедик, мындай кылып койсо эле болду да, туурабы? Рестораны барлар, ресторанга өткөзөм дегендер, немелер, ондой мындайлар ресторанга өткөрүш керек дагы. Мисалы үчүн байлар өткөрө берсин ресторанга. Бирок мисалы үчүн 300, мисалы үчүн ресторанга 3 миллион кетирген болсо, 3 миллион ошону бир ошол кедей кембагалдарга бир фонд ачып туруп, ошого акча төктүрүш керек ошолорго. Мына өткөрө бер, пожалуйста. Мына 10 миллион сом кетирип той кылдыңбы? Полный чыгымдарын эсептеп, комиссия түзүп туруп, баягы 10 миллион сом кетирип турса, 10 миллион сом мына кедей кембагалдардын шотуна төгүп кой деш керек. Ушундай тойлорду өткөрүш керек. Кедей кембагалдар өзүн кыйнап ондой өткөрбөш керек. Түшүнүңөрбү? Мисалы үчүн келген коноктун башына 1000 сомдон налог салып койсо, эч ким өткөрбөй калат. Мына Акылбек Жапаровго акчаны каяктан издеп жүрөт бол? Ооба той кыл, ар бир коногуңдун башына 1000 сомдон мындай неме деп койсун, сразу токтоп калат. Кой, мен мындай той өткөрбөйм дейт. Жөн исрап. Канча миллиондогон акчалар исрап, анан убакыт исрап. Мына өзгөндөн биз тойго тугандарыбыз келет, saat 5'te келишет. 5'te келип, күтүп отуруп, онда мындан үйүнө saat 2'de жетет экен ошо байкуштар. Saat 2'de жетет үйүнө. Элестетип көргүлө. Ошол 5'te болсо, үйүнөн 5'te жөнөсө дагы, мына 7'de эле 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 7 saat убакыт кетет. 7 saatта элестетип көргүлө. Кыргызстанда канча бала бар? Бардыгын үйлөш үчүн ар бир тууганын баласына 7 сааттан убакыт бере турган болсоң,
Елестетіп көр. Мисалы үчүн мен азыр үйлөнө турган дагы бир 50 бала бар бизде. Үйлөнө турган. 50 күйөөгө бере турган кыз бар. Ошонун бардыгына 7 сааттан канча кетип калат? 100-үнө 700 сааттан кетип калат. Ойлоп көрбөйсүңөрбү? Тура тойго келген акчанын ордуна бак тигиш керек. Бак бул эки баланы бактылуу кылат. Капкара паранжа жамынгандарга кандай көрүш караштасың дейт. Эми паранжа жамынабы, неме кылабы, самый главный ошол кыргызмын деп намысын сактап жүрсө болду да кыздарыбыз. Туурабы? Паранжа жамынабы башка жерге. Мен баягы көчөдө баягы саатына немесин баягындай өзүн 100 сомдон 200 сомдон саткандарга каршымын. Паранжа жамынып жүрсө, бир эркекти бактылуу кылып, өзүнүн намысын сактап жүрсө, ого эмне каршы чыгасыңар силер? Тойду токтотуп акчаны билимге салыш керек. Туура айтасың. Манас тойду токтотуп билимге салыш керек. Билим өлүп калды. Мына биздин туугандардын балдарын сынайм да отуруп баягындай. Биз билгенди биле экен деп сурасам, нөл. Москва каерде экенин, Америка эмне экенин, кайсы континент, канча деңиз бар, ошого мелкий суроолорду берсең, ошого жооп бере албайт. Мына окунуп бүтөйүн деген балдар. Карабайсыңбы? Анан билим деңгели 0 болуп, анан эле бардыгыбыз эле ушул бир жинди бир нерселерди жасап, не кереги бар? Ушул азыркы мынабы бир күндө 2 миллиард сом бар го, 2 миллиард сом бир күндө тойго кетет экен. Ошол 2 миллиард сомго элестетип көрсөңүздөр, канча километр жол болот? 2 миллиард сомго канча туугандар үй курса болот? 2 миллиард сомго деген канча билим берүү жайларды ассак болот? Элестетип көрсөңүздөр, 2 миллиард сом. Азыр так 20 миллион доллар бир күндө учуп кетет экен. 20 миллион доллар. 20 миллион долларга 20 мектеп куруп койсо болот. Айыл жеринде мектептер 1 миллион доллар менен бүтөт. Көчөт тема өткөн эми болду авто. Аватар жүзүм жок, суроба. Кайра. Кече эле айттым го жок деп. Аватар жүзүм жок бизде. Туугандар, жүзүм 38 сорт бар, башка сорттор бар. Аватар жок бизде. Мына азыр 2 миллиард сом болсо, түштүккө бирди, түндүккө бирди 2 питомник салып койсок болот. 2 питомниктен эң эле аз дегенде 10 миллиондон 20 миллион көчөт чыгып турат Кыргызстанга. Биз ошол көчөттөрдү азыр Туркиядан ташып атабыз. Туркиядан ташып келип атабыз ошол көчөттөрдү. Мына биздин Айыл чарба министрлиги bir жылда 6 миллиард сом расход кылат дагы, бирок $1 пайда алып келбейт Кыргызстанга. $1. 6 миллиард сом расход беребиз ошолорго. 1 сом пайдасы жок Айыл чарба министрлиги бизде. Эч нерсе кылбайт. Бир дагы жылыш жок. Ушулардын айынан бир дагы. Ошондон көрөктө мына быйыл ошол 6 миллиардты Айыл чарба министрлигин полный жаап туруп, кууп туруп, 6 миллиард сомду мисал үчүн 6 жерге 6 питомник коюп койсо, жыл сайын 60 миллион көчөт чыгып турмак да Кыргыз үчүн. Кыргызстан үчүн 60 миллион көчөт чыгып турат эле да. Эмне үчүн эмне кылып атат? Мындай кылган туура эмес да. Жут да булар. Жут. Бул министерство жут. Турушу менен жут. Айыл чарба министрлигине жакпайт менин сөздөрүм. Ошо Айыл чарба министрлигинде иштегендерге биздин сөздөрүбүз жакпайт. Себеби дегенде чындыкты бетке айткан эч кимге жаккан эмес. Жакпайм. Не кылайын? Мен бардыгына жагыш, өзүмө жаксам болду. Мына жаман көрөсүңөр, жакшы көрөсүңөр, чындык айтылыш керек. Айыл чарба министрлиги 6 миллиард сом
айлық алат, бирок bir атчалык пайдасы жок бизге. Bir атчалык. Када салып деп жүрүп, Россияда бизде 1 миллион адам иштеп жүрөт. Атамын ашын өткөрөмүн, апама ыксан кыламын, той кылышым керек, кызымы чыгарышым керек, баламы үйлөшүм керек деп 1 миллион адам ошол жерде иштеп жүрөт. 1 миллион адам. Элестеткүлө 1 миллионну билесиңер. Мына революция болгондо площадька 10 000 адам батпай калат. 10 000 адам. Элестетип көргүлө 1 миллион адам каякта, 10 000 адам каякта. Элестетип көрсөңүздөр. Ошондой. Ошол 1 миллион адам ошол биздин башыбызга кирип калган вирус менен жашап жүрүшөт. Мен чоң той өткөрүшүм керек, мен чоң улак беришим керек, аш беришим керек, намысым, тиягым, биягым деп ошону бизге киргизип койгон. Бул да чоңдордун бизнеси да. Ошолор тынбай жазуучуларга айтып, баягы рестораны барлар, кафеси барлар, чоң магазини барлар, немелер, ошол тынбай эмеге жазып турат да. Баягындай сонун аңгемелерди жазып турат. Мен атама аш өткөргөндөгү жомок деп. Мен апама ыксан кылганда, мен үйлөнгөндө деген эмелерди жазып, ошолорду культ кылат да бизге. Биз бирок ошону аң сезими бар адам түшүнүп атат азыр. Аң сезими бар адам жөн бир болбогон эле бир нерсе экен да бул деп. Каякта бир нерсе экен да бул, кереги жок деп. Мына азыр санжарачылар менен отуруп, бизде кыргыздардын тойлору кандай өткөн, ошолордун бардыгын бирдиктүү эмеге киргизип туруп, кичинекей тойчиктерди кылып туруп, анан чогулган акчаны, өзү тойго иштетем деген акчаны бала чака топтоп туруп, ошону эмне айыл чарбага вложение кылышыбыз керек. Айыл чарба өнүкпөйүн, биз эч качан өнүкпөйбүз. Ассаламу алейкум, Абдулла ака. Алейкум ассалам. Жаза бергиле суроолорду эми. Баг отургузуу боюнча суроолор болсо бере бергиле. Акырын жооп бере беребиз. Ушундай туугандар. Чубак ажы Раматулла айткан ошол нерсени кулак салбайбыз дейт. Чубак ажыны бардыгыбыз уважать этебиз. Ошо чубак ажы айткан ишти өзүбүз аткарбайбыз да. Бул саткынчылык. Биздин алымыбызга болгон биздин эмне кыянатчылыгыбыз ошол. Алым айтты го, той деген ресторанда өткөрбөгүлө, үйдө болсун, арзан болсун, бир кой менен бүтүр деп атпайбы? Ошону үйрөнүшүбүз керек да. Сансыз токтогула көчөттү кайсы айда отургузса болот, азыр отургузуш керек токтогулга. Кар кетти, сразу отургузуш керек. Жерде нымдуулук бар да отургузуп алсаң тез өсөт, жакшы өсөт. Алар лизинг алып келип, пайыз коюп олтурат дейчи дейт. Бишкекке көчөт келеби дейт. Бишкекке заказ менен барат. Ким Бишкектен көчөт алам десе 0222 на Илимдин номерине заказыңарды берип койгула, бишкектиктер. На Илимдин номерине заказ берип койгула. Закрепке коюп койдум, ушул номер Илимдин номери. Кандай көчөт керек болсо заказ берип койгула. Бизде азыр көчөт эгейин десе, мына быйыл мен той кылат элем, же былтыры той кылдым. Мына 3 жыл мурда той кылгандар азыр оңоло албай жүрүшөт да, өзүнө келе албай жүрөт. 3 жыл мурда той кылгандар азыр жаңы кийим сатып ала албайт да. Себеби дегенде кредит төлөш керек. Не кереги бар онтип бири-бирибизди кыйнап? Не кереги бар ошондой окаттын бизге? Ошол тамактар жейлбей эле, жөн эле ысырап. Жөн эле ресторанды багабыз, барып ресторан бай болот. Кедей болот. Түшүнүңөрбү? Апрель айына отургузат эле, кеч болуп калбайбы токтогулга. Кеч болбойт, 31 майга чейин отургузса боло берет биздин көчөттөрдө. Бишкекке кокон келебиз, кайсы сортун отургузуш керек? Регина Кордия. Мен кафе ресторандарды тойлорго берген акчаларды санап көрсөм 3 миллион берип коюпмун дейт. 3 миллион сом, 3 миллион сом кетиптир да. Курнамыз жөн эле курнамыз болуп эле өзүбүзчө эле
туура эмес иштерди жасап атабыз да. Мына канчалаган биздин брадарларыбыз жүрөт көчөдө. Үйү жок жүрөт ошо бечерелер. Ошолорго мына биздин мамлекетибиз мына азыркы биздин жерлерди бак отургузууга бөлүп берип туруп, анан кийин ошол 10 гектар бөлүп берсе жер, ошол жерге 10 сотик жерди кызыл китеп берип туруп, ошол жака бакка көчүп кетиш керек элдер. Ошол жакта жашаш керек элдер. Бардыгын Бишкекке ошко топтоп алганда, бул деген эл көп оруй турган болуп калат. Мегаполисте элдер көп оруйт. Мегаполистеги элдер слабый болуп калат. Мегаполисте жашаган аял эркек аз бала төрөтүп калат. Түшүнүңөрбү? Гендерный проблема пайда болот эртеге. Түшүнтасыңарбы? Мурда биздин энелерибиз 10дон көп төрөсө, азыр биздин келиндерибиз 2 эле төрөйм болот деп отурат. Түшүнтасыңарбы? Ошонун бардыгын бизге бале болуп атат ушулардын бардыгы. Ошол шаарга жашагандын эмеси кесепети тийип атат. Ошого биздин мамлекетибиз мына бизде кунарсыз 2 миллион гектар жерибиз бар. Ошол жерди тез аранын ичинде элдерге бөлүп берип, ошол жака 10 сотиктен кызыл китеп берип, ошол жака үй салып чыгарып бериш керек. Күчтүү адамдар ошол жерден түшүш керек анан бизге. Түшүнүңөрбү? Сонага итмурут урук барбы дейт. Жок. Кандай көчөттөр бар? Алма, шапталы, анар, тигели дегенбиз 40 сотик жерге. Bizde alma var, örük, şaptalı, tak anardı zakaz menen. Hazır akırkı maşinamizge saldırabız. Anar, anjir, hurma, жүзүм заказ болуп атат. Фундук заказ болуп атат. Силерде заказыңарды жаздырып койгула бизге. Ким кандай көчөт алам десе, мына номерге кайрылып, заказыңарды жаздырып койгула Илимбекке. Көлгө 5 гектарга малина тиксем пайда көбүрөөк болобу же чычырканак тиксем? Малина. Дастан малина тиге бер. Малина эң сонун болот. Мына айыл чарба министрлигинде иштеген биздин брадарларыбыз капа болбосунго, бирок действительно вообще баандай силердин жасап аткан иштериңерден такыр майнап жок болуп атат да. Мына министрди алмаштырдыңар, министр алмашкан менен баягында ведущий мотор алмашты, бирок ходовка өлгөн да. Мына Бакыт Төрөбаев аракет кылып атат. Бакыт Төрөбаев врачка колдон келишинче аракет кылып атат. Шундай мынандай кылайын деп атат, бирок баары ходовка өлүп калган да. Уже полный трансмиссия кетип калган. Болбойт уже. Буну деген полностью заменять этиш керек. Жок кылыш керек. Айыл чарба министрлигин бөлүп, дробить этип, айыл чарба мелиорацияны бөлүп бериш керек. Мелиорацияны бир фирмаларга, суу жеткире турган фирмаларга бөлүп бериш керек. Мисалы үчүн мен сууга 7000 сом төлөгөнү даярмын. Бирок суу постоянный болсо 700 сом эмес. Ошондой адамдар азыр багым мисалы үчүн күйүп кеткенден көрөктү. Мисалга эгиним күйүп кеткенден көрөктү. Мен 7000 сом берип койгонум жакшы ошо фирмага. Фирма сууну коромжу кылбай трубаларга салып алып келип берет. Ошон үчүн мелиорацияны бөлүш керек. Мелиорацияны полностью фирмаларга өткөрүп бериш керек. Бул деген мамлекеттики дегенден кийин мамлекеттики жакшы иштебейт экен да. Мамлекеттики бул бюрократия, кагаз көтөрмөй, ана мына кылбай, анан кийин мамлекеттики дегенде уурлук болот экен, өлгүдөй уурдашат экен. Ошон үчүн бул сууну бөлүп бериш керек. Фирмаларга бөлүп бериш керек, фирмалар жеткирип берсин. Анан кийин тамак-ашты айыл чарба министрлиги вообще аралашып бериш керек. Тамак-аш деген отдельный агентство болуш керек дагы, анан кийин тамак-аш полностью өндүрүш, ондой мындай бар жогун анан ошол тамак-ашты элге берүү маданиятын дагы үйрөтүш керек. Мына бифштекстин котлети канча грамм болуш керек, бифштекстин котлетинде канчасы сухарь болуш керек, канчасы эт болуш керек, канча пияз салыныш керек, кандай температура жариться этиш керек, күрүчү кандай болуш керек, подливке кандай неме болуш керек, ошолордун бардыгын бир отдельный бир институт жасаш керек. Айыл чарба, мелиорация, айыл тамак-аш дагы деген төртөөнү бириктирип алган да бул. Бөлүш керек аларды, бөлүп туруп
Өздерінше олар не уже частный эмеге өтіш керек. Андай кылбаса болбойт. Жөн эле кыйналып жүрөбүз да. Мына азыр көрүнгөн эле чыгып эле үйүндө эле баягындай пирожка бир балларды пышырып эле алып барып эле полный уулап атат бири-бирин. Полный ошол гепатиттин А, Б, В, С бардыгы ошодон чыгып атат. Ошону бир иретке келтириш керек. Бардык мына өзү Европада мындай да, кухня мисал үчүн немесе зал мисал үчүн 300 квадрат болсо, же 500 квадрат болсо, кухня одан кем болбош керек да. Одан да чоң болуш керек болсо. Полный вычишкаларын коюп, анан кийин санитариянын группа A'сында жайгаш керек да, жөнүндө стерильный, больницадагыдай таза болуш керек. А бизде ошондой көрүп атабызбы? Ош базарга барсаң, Вашим билин, Ош базар, ана мынау биздин Оштогу базар, бардык базарларда, кафелерге кирсең, я илайым тоба дейсиң да. Баягы жерде иштеген посуда мойщицасын көрсөң, бир көзү мынандай ишип, кечеле запойдон чыккан бир эжени алып келип коюп коет. Бир ызычуу, короче. Шулардын бардыгын контроль кыла турган бир мамлекеттик орган болуш керекпи? Туурабы? Кандай дейсиңер силер? Assalamu alaikum. Көчөттөр котур болуп жатат, кандай оору дарыласа болот? Котурга купорос чачасын. Ака азыр алманы обрезка кылсам болот. Көчөттү кайдан алсак болот? Бизден аласыңар. Кыргызстанда малина чогулткан комбайн барбы же эч ким алып келе элекпи? Эч ким алып келе элек пока. Биз жаңы баштадык деп, баштайын деп жатабыз. Көчөт алгандан кийин кантип эгебиз, кандай кылабыз? Үйрөтүп консультация дейт. Нургазы полностью бизден агрономдор түшүмгө кирге чейин консультация берип турат. Мраморныйга жүзүм айдайын дедим эле, 3 гектар жер бар, кандай жүзүм туура келет. Мраморныйга туугандар Тайфу ана Розамат деген 2 жүзүм бар, сонун болот. Личкага жазгыла, ондой 3 гектар эгем дегендерге отуруп алып, полностью силердин жериңердин анализин алабыз. Жердин баягындай сыры бар жоон текшерип көрүп туруп, анан силерге тууру келе турган көчөт беришибиз керек. Эртеге ошол силерге пайда алып келиш керек. Ал биз үчүн эч кандай кыйынчылыкты туудурбайт. Кыжалат болбой бизге кайрыла бериңиздер. Да, туугандар, ушундай болуп атат. Ошол айыл чарба министрлигин жакшы жетектей турган адам эмес, общий өзү машинени алмаштырыш керек да. Айыл чарба министрлиги келет, министр келет, аракет кылат, бирок баары уже өлүп калган нерсе да бул. Өлүп калган нерсе уже тирилте албайт баары. Миң аракет кылса дагы, мына Бакыт Төрөбаев дагы чарчап эле калды ужучу. Бакыт Төрөбаев уже чарчады да. Андай кылам, андай кылам, баары бузук телега да булчу, бузулган телеганы кайра оңдоп, баягы 1000 та мыгырылган баягы телегага. Вообще курай албайт. Оны полный алмаштырып, структурасын алмаштырып, ошо голландский, же болбосо турецкий формага өткөрүш керек. Онто кылбаса болбойт. Туура маселе көтөрдүңүз. Союз мезгилинде тамак жасаганы окуткан технолог пищеводход производство дейт. Мына азыр бизде училищалар толтура. Училищалар толтура турат, бирок училищалар эмнени окутуп атат билбейсиң да. 100 канча училище бар экен. Ошону полностью реконструкция кылып, ошолордун жерин полностью эски корпустарды бузуп, тазалап, ошол жерге 100 колледж ачыш керек. 100 колледж. Бизгилер училище десе лицей экен да деп тоготпойт да. Түшүнүңөрбү? Мында высший керек болсо университет. Мына айыл чарба университети бул. Шерде деп туруп анда кыргыз амалды жакшы көрөт. Дипломду дагы ошол баягы училищеде окугандарга, беркилерге кичине эле диплом берсе, буларга чоң баягы жердин кызыл китебиндей диплом берип коюш керек. Мына деп. Ошондо окуйт биздикилер. Азыр айыл чарба министрлигине ким лайыктуу азыр дейт. Пока жок. Эч ким лайыктуу эмес. Көчөттүн баасын айтып койсоңуз $4. Көчөттөр канчадан 30 сотка канча кетет? Бека эмнеге дейин деп атасың? Алма бөлөкчө кетет 30 сотка, калганы бөлөкчө. Салман Памфилов районуна малина отурса болобу беден ордуна.
Так, Панфилов районуна беденин ордуна алма отургузгула, Галавал деген. Ал жака Панфилов районуна малина ончо болбойт. Эмнегедир шамал уруп коебу, жакшы болбойт экен. Малина дейт. Отуз сотке 3000 малина кетет. Бека 750 000 сом акча болот. 250 сомдон оригиналын алам десең. А баягы бир түбү 8 килограммдан бере турганы ошол 250 сом. Анан бир түбү 100 грамм бербей турганы ол 40 сом. Ал көчөттөр. Ал көчөттөрдү отургузгандан көрөктө берки оригинал көчөттөн алып туруп 1 сотикке эге алганың ошол 30 сотиктен жакшы болот. Bizgiler түшүнбөй эле бир болбогон бирдемелерди алып барып отургузуп алып, бала чакасын да кыйнап атат, өзүн да кыйнап атат да. Ошону bizgiler түшүнүш керек. Что сапаттуу көчөт, сапаттуу мөмө, эртеге жакшы сатасың, кыйналбайсың сатканда. Сизмесе боло тургандай Али Чарбаны жакшы билесиз дейт. Туугандар, биз министерстводо эгерде иштей турган болсок, мен ошол департамент садоводство ачтырып туруп, бак боюнча кетсем болот. Бакты жакшы түшүнөм. Эми Айыл чарба министрлигинде мал чарбасы бар, дагы башка нерселери бар. Бак боюнча болсо, кандай болсо тартып кете алабыз. Жаңы питомниктерди койдуруп, элдерге полный сортторун тандатып, кайерлерге эмнени эктирип, бардык райондорго, 40 райондорго фикир кыла алабыз. Себеби дегенде 40 райондо 1000ден ашык семинар өткөрдүм да. Кайерде эмне жакшы болот, бардыгын алхамдулилла билип калдык. Шамал жерге бадам отургузса боло берет. Кайерде жериң? Отургузган жылы түшүн берип баштайбы? Күзүндөсү бир аз берет. Кийинки жылы берип баштайт малинаны жакшы. Амитжон Икромов поделился трансляцией дейт. Ой, молодец. Азыр жаш көчөткө жана чоң бакка канча индарама берсе болот? Жаш көчөткө 300 грамм. Чоң 10 жылдык бактарга 10 килограмм индарама берсең боло берет. Бирок биогумус менен аралаштырып берген, өзүм бербеген. Токтогулга качан келесиз дейт. Токтогулга билбейм, жол түшүп калса Бишкекке бара турган болсом, Токтогулдан өтүп кетем, эмне? Козу барбы дагы? Козу соясыңарбы? Козу көбөйүп кетти, бир 20дай козу болду Кыргызстан боюнча. Баарын жеп келиш керек. Садыр Жапарга айтып коюш керек да дейт. Индарама эмне дейт? Индарама жер семеткич. Бизде Кыргызстан, Өзбекстан, Казакстан бардыгы көрүп атат. Азыр биздин көчөттөргө Өзбекстандан заказ болуп атат. Казакстандан заказ болуп атат. Абдулла Тажиевич Багдөлөттүн көчөтканасын бизге дагы ачып бербейсизби дейт казак балдар. Биз да сатайлы, биз да иштейли дейт. Өзүбүздүн районду бак кылайлы дейт. Бул өрөттөн жардам беребиз. Мына азыр Нокатка ачылды точка, Нокенге ачылды. Анан Кара Сууга ачылды. Дагы 37 районго ачылы элек да. Ошону уюштурганы жардам беришиңер керек. Холодильник коюп атат балдар, өздөрүнүн акчасына холодильник коюп, биз көчөт салып берип атабыз, сатып атышат ошону. Чөткий бизнес да бул. Так, февралдын 15-нен баштап туруп 31 майга чейин ошондо мейли февраль, так, март, апрель, май 4 ай иш болот экен да. Лейлеке Кулунду максат айылдарына өйдө жактаны шамалдуу болотко ошол жерге отургузайлык. Болот Нургазы, сон болот. Максат айылына, Аркага, 60 жылдыкка, так, жаштык ошондо дач бар го, Нургазы дач. Полный ошака насос алып чыгып туруп, 2 колено насос алып чыгып туруп, ошодон ылдый каратып туруп, сууну магистраль кылып түшүрүп туруп, капельный коюп туруп, ошо дачты полный бадам кыла турган болсоңуздар, о тажиктердин оозу лаң болуп ачылып калат. Ва кыргыз дейт.
мына Ленинаватқа встречтен эле өткөндөн кийин аркадан барып бурулуп кыста көзүнүн жолуна түшүп туруп эле Ленинаватка айдадың, жап-жашыл да, бар жок. Анан келип эле аркага бурулдум, постко бурулсаң эле сап-сары тала, эч нерсе жок. Ошону өзгөртүш керек ошону. Жап-жашыл болуш керек ошол арканын үстү, мәргүн, даркум, о Самаркандектен бурулуп туруп, кайра Рават жакка айдаган жерлерди карасаң башың айланат. Канча миллион бадам айдаса болот жерлерге. Туурабы? Ашым пулду тагида калса болот. Мына Бешкенттин үстүндө канча тала жатат. Шуну билбейт да мына биздин даже ошол жерде жашап аткан ошол жердеги аким өзү билбейт да. Акимди апарып койгон, акимди нарында же бир жактан апарып койгон, баягы эптеп эле ушу 5 жыл тезирээк өтүп кетсе экен, ушу кетем үйүмө деп отурат бечара. Баягынын бир нерсени өндүрөйүн, бир дата баягында ротация деген бир болбогон эле нерсе экен. Бул деген баягы өгөй ата болуп калат экен да, келип эле ошо районго бирден өгөй ата келген болот экен да. Ачыңыз эртерээк Кыргызстанды гүлдөтүңүз, сизге окшогон киши керек көп. Кокон гилас тиксе пайдалуу же алмабы дейт. Кокон гилас пайдалуураак болот. Алма тигип алсаң, алманы баа немеге окшоп, баа мышык баласын ташыганга окшоп, холодильникке алып киресиң, холодильниктен алып чыгасың, сортировка кыласың, базарга апарасың, ошентип жүрө бересиң. А гиласты битте урасың. Пам-пропам болот. Кана деген суроого жооп бериңизчи дейт. Суроону жазбай атасыңар го, кандай суроо берип атасыңар? Суроо жазгыла да биринчи. Силердин суроолоруңар мага келбейт. Бир кычык-пычык сөздөр менен жазган болсоңуздар келбейт. Финансы көйгөй болуп атат да таксыр дейт. Мирлан Мырзакулов, туура айтасың. Эгерде кыргыздар, кыргыз эли ресторандарга барбай, кафеге барбай, үйдөн тамак ичип, анан жеп аткан тамагындагы азайта турган болсо, азайтып, анан кийин бардыгыбыз чыгып бак отургуза турган болсок, 5 жылдын ичинде Кыргызстанды оңдоп кетсек болот. А бирок ошого көнбөй атабыз да. Мына ичибизди, кардыбызды салаңдатып, аш жеп атабыз ар жерде. Шашлык жейбиз, самса жейбиз, курсагыбыз томпоюп чыгып келип, үйгө келип жатып алып атабыз, былтыйып. Иш жасабайбыз, анан ошон үчүн кыйналып атабыз да. Biz неге кыйналып атабыз? Biz өзүбүздү кыйнап атабыз. Жалал Абад Нокенде Момбековда Каккен ата магазиндин аркасында холодильникте сатылып атат жакшы көчөттөр. Малинаны гаршакка отургузуп, капельница көбөйтүп өстүргөн жакшыбы? Европа системасынын же жергилеби дейт. Дастан беркиндей кылсаң өтө жакшы болмок да. Каражат жетеби? Каражат да ага дагы. Ар бирин гаршакка алып, ар бирин өзүнүн почвасын жасап, жанага деген полностью эме кылсаңыз, кыла турган болсоң, көп акча кетип калат да. Пока грунтка отургузуп, ошонун чыккан акчага отдельный место таярлап туруп, бир 50 сотик ошондой кылып жасабын да. Сиз оратор экенсиз, элге айтыңыз дейт. Элге айтып атабыз, колдон келишинче эле айтып атабыз го элге. Ошол 2015 жылдан бери эле тынымсыз эле айтып келейтем мен. Бак отургузайлы, багбанчылык кылайлы деп. 2015 жылы биз жаңы баштаганда ошондо 5000 көчөт сатылбайт эле. Адамдар бардыгы бул деген бир жыл помидорго окшогон нерсе экен, бул деген түшүн бербейт экен, андай экен, мындай экен деп, ошол баягы анда көп эле да булар. Биз анда популярный эмес элек азыркыдай. Бир сөзүбүздү азыр мисалы үчүн бир күндө 2 миллион, 3 миллион адам көрүп коюп атат. Өзбекстан, Казакстан, Кыргызстан кылып. Ал маалда бизди эч ким билбейт эле. Ошондо 5000 көчөттөн азыр болсо 2,5 миллион көчөт. Мына Кудай кааласа быйыл рекорд коебуз деп атабыз, 3 миллион көчөт киргизет быйыл. Туркиядан, Польшадан. Анан брат, чүйдүн Молдовановканы эмне эксе болот дейт. Чүйдүн Молдовановкасына алма болот. Каражат кенен бар, гектарына канча расход кетет дейт. Эсептеп көрөлү. Азыр сразу мынча деп айта албайм да. Нокенде көчөт саткан номер барбы сизде? 0778 94 05 05.
Так. Илимбектин номерин жазып алгыла. Ушул балага кайрыласыңар. Закрепить етіп қойдым номерін, Илимбектин. Шуға кайрыласыңар, кандай көчөт керек болса. Нокенде көчөт саткан номерин айттым ә? Мирлан, кандайсың үкөм? Жазып атасыңбы сен дагы? Проект? Мен Кыялбекке фундук ек деп атам, фундук. Жаз бир 300-400 гектарга жакшы проект жазсаң, Ноқат Исанов айыл өкмөтү бойко көчөт отурса болобу деп. Көчөттү биз алып келип берели. Болбойт, отургузбай эле кой, бойканы эч ким тааныбайт. Мына азыр Кытайды, мына Кыялбек азыр немеге Байдыйкан деген көлгө азыр 400 гектар бакылды. Мына азыр айыл чарбаны колдоо борбору Байдыйкан немеден чүйдөн дагы 1000 гектар жер алып, ал жерге да бакылып. Азыр Кытайга барып, ошолор менен договор кылып, Бакыт Төрөбаев экөө аракет кылып, азыр 2 чоң эме куруп атышат булар. Лаборатория куруп атышат. Кудай кааласа 3 айда бүтөт экен лаборатория. Бирөөсү Эркештамга, бирөөсү болсо мына бирөөсү Эркештамга, бирөөсү Торгатка курулуп атат. Кудай кааласа эртең ошол ачыла турган болсо, Кудай кааласа черешняга успеть этсе, биринчи черешня кетет. Түшүнүңөрбү? Ошондо анан алар кандай черешня алат, билесиңерби? Кордия, Регина, так, Скарлет, Супер алма алат, Галавал деген алма алат. Жалаң фирменныйларды алат да, дүйнө жүзү билген сортторду алат булар. Анан жөнүнө Акинин макаминки менен анан Паки макаминкин албайт. Түшүнүңөрбү? Булар маркировка сурайт. Ошон үчүн туугандар бардыңыздарды айтамын, бакты жаңылагыла, эски бая парша баскан алмаларды полный алгыла, тазалагыла, анын ордуна жаңы алма эккиле, гилестерди алгыла, эски гилестерди түшүн бербеген, анын ордуна жаңы гилес эккиле, бардыгы дүйнө жүзү тааныган сортторду эккиле. Эртеге Кытайга экспорт баштала турган болсо, Кытайдын бир шаарын кормить эте албайбыз биз. Түшүнүңөрбү? Ошон үчүн бардыңыздарды айтам, аракет кылгыла. Мүмкүн болушунча жаңы бактарды жаратканы аракет кылгыла. Мына бош жаткан жерлерди алгыла. Мына Садыр Нуркожоевич азыр 500 000 гектар жерди багытын өзгөртүп, элге узак мөөнөткө 49 жылга арендага бердирип атат. Барып ошол жерлерден алгыла барып. Бардыңыздар өзүңөрдүн районуңарда жер департаментке кайрылсаңыздар, ошол жерде жер берилип атат. Мына шаарда жүрө бербегиле Бишкекте, фейсбукчу болуп, көрүнгөн баягындай уже тамтыгы чыккан көттү чукуп жүрө бересиңер. Ошо бир саясатчынын көтүн бир саясатчы чукуп атып, бизге ошо шоу көрсөтүп, өй бийлик деген бийликке ким келсе дагы ушул бокту жей берет. Себеби дегенде система ошондой коюлуп калган. Мына Путиндин эле системасы бул. Одон эч ким чыга албайт. Мага демектен 1000 баягындай кыйын, эч качан арам жебеген адамды алып келсе дагы эртеге чочконун саласына майлап туруп, жакшына кылып туруп, бизге дагы ошол эле системаны коюп берет. Дагы эле ит боло беребиз. Кыргыз качан биз эгемендүү болобуз? Кыргыз казактын унун азарыкпай калганда, өзбектин жүзүмүн азарыкпай калганда, тажиктин хурмасына, мына Кытайдын бир дешевка бир кийимдерине зарыкпай калганда, мына Москвадан келип аткан маргаринди жебей калганда, вот ошондо анан кийин кыргыз эгемендүү болобуз. Ага чейин котту ушул система менен жүрө беребиз. Мага демектен 4 баштуу президент алып келип койсоң дагы баары ушул система боло берет. Ушул сөзүмү эстеп калгыла. Кимиң болсоң дагы. Биз качан оңолобуз? Качан кыргыз өзүнүкүн өзү өндүргөндү өзү тое жеп, анан башка жакка сатып баштаганда анан өнүгөбүз. Ага чейин азыр 90% импортта отурган кыргыз эч качан өнүкпөйт. Даже сен өзүңү жүзүм менен камсыз кыла албайсың, каяктагы өнүгүүнү сүйлөйсүң сен. Эй кыргыз, өзүңдү алма менен 50% зорго камсыз кыласың. Кантип сен ошол өнүгүү жөнүндө сүйлөйсүң? Кыргыз качан өзүнүн өндүргөн продукциясын
тойо жеп, анан кийин ошону экспортко чыгарганда анан кийин өнүгөт. Башка жактан эч нерсе кирбей калганда анан кийин биз сүйлөй баштайбыз. Ага чейин тилиң кысык. Азыр бир көтүңдү кыйшаңдаткын, казак шарт 5 постун жабат дагы аңырайып отуруп каласың, уну жок. Мына азыркы унду бир аптада жеп, анан ошол азыркы полный оппозиция болуп аткандар бардыгы жүгүрүп чыгат. Un жок болду, бул бийликти кетириш керек дейт. Анан бул бийликти кетиребиз. Анан кайра баягы кыйкыргандарды алып келип койсоң, барат дагы Москвага барып туруп, жүгүнүп келип, кайра эле ошол система менен кайра жашата берет бизди. Түшүндүңөрбү? Мына ушул системаны үзүп чыгып кетиш үчүн кыргыз эли жапатырмак чыгып иштеш керек. Полный бардыгыбыз көтөрүлүп чыгып туруп иштешибиз керек. 1 сантиметр жерге дагы фикир кылышыбыз керек. 1 сантиметр жер. Бизде 3,5 миллион гектар жер бар. 3,5 миллион гектар жердин бардыгын иштете турган болсок, 700 миллион адамды бага турган потенциал бар бизде. Биз иштемейин, биз эгемендүү болбойбуз. Биз иштемейин, бизде моралдык азыркы мынабы чалапартыш жашообуз токтобойт. Биз иштемейин, коррупция токтобойт. Кыргыз эли иштеп бар жокту өзүн камсыз кылгандан кийин коррупция өзүнөн өзү эмне жаман катындай болуп өзү жок болуп кетет. Ошону түшүнүш керек эл. Ага чейин ушинтип жүрө беребиз. Мигранттар кете берет, балдар жетим кала берет, ыйлай берет, ажыраша берет, баягы эмне ысырап тойлорду кыла беребиз. Баягы бечаралар барып, ояка барып иштеп, вечный кыйынчылыкта ушинтип 33 жыл кандай жашасак ошондой жашай беребиз. А биз ошону токтотуштун бир эле жолу бар, бул эмне? Жалпы кыргыз эли чыгып туруп, мына 3,5 миллион гектар жерди гүл кылып иштетишибиз керек. Вот ошондо анан кийин бар жок тып-тынч өзүнчө токтоп калат. Мына биз азыркы байларыбыз чыгарыш керек акчаны. Байларыбыз чыгарып айыл чарбага салыш керек. Байларыбыз Ташкент Ситиге апарып ташып салып атат акчасын, Дубайга алып кетип атат акчасын. Байларыбыз дегенне бизнесин Турцияга алып качып атышат, Кытайга чыга качып атышат, аяка кетип атат, бияка кетип атат. Ушул бардыгы бизге чыгым. Капитал жок болсо биз иштей албайбыз. Ошон үчүн биздин элибиз азыр бардыгы биригип туруп, мына айыл чарбага аракет кылыш керек. Ар бир үйдөн бир баланы ыйлайбы, бостойбу, кандай кылабы, жакшы окуган агрономияга окутуш керек. Ар бир үйдө өзүнүн агроному болуш керек. Ар бир көчөдө бирден агроном болуш керек. Ар бир райондо эң эле аз дегенде 10 миңден агроном болуш керек. Вот ошондо өнүгөбүз. Ага чейин юрист бар жерде тополоң токтобойт. Юрист бул согуш барат, акыры согушка апарат да. Экономист бар жерде пул урдала берет. Экономисттин айлыгы бир арзыбаган айлык, бул уурлук кыла берет да экономист. Бухгалтер, вор бухгалтер болот да бул. Түшүндүңөрбү? Мына медицинаны канчалык мисалы үчүн бардыгы мисалы үчүн мал соёр эмес, адам соёр болуп кетсе дагы адамдын өлүмү токтобойт. Неге? Мына биз жеген ичкенибизди тазаламайын токтобойт. Мына Белоруссиядан келген, Кытайдан келген, Өзбекстандан чыккан, Тажикстандан келген бардык продукталар Кыргызстанга зыян. Эң биринчи ден соолукка зыян. Ошону түшүнгөндө анан кийин өнүгөбүз. Жалпы кыргыз эли ошондо түшүнбөйүн өнүкпөйбүз биз. Мына биздин кыргыз элибиздин жыргалы биздин өзүбүздүн колубузда. Кыргыз эли жыргап жашаш үчүн биз иштешибиз керек. Бардыгыбыз анан иштейт десе эле барып эле жиндиге окшоп мына ташты ого жерге жылдырып, бул ташты бул жерге жылдырып эмес, яма казыш керек. Кыргыз эли чыгып, биздин президентибиз өзү баш болуп туруп, мына жерди тез трансформация кылгыла дагы мынага бергиле деш керек. Мына бергиле, ошо берип туруп, анан ошол жерге 10 гектар жер болсо, ошол жерге 6600 яма казыш керек. 6600 көчөт отургуз керек. Капельныйды коюп, ошол жерден 3-жылы уже валовой продукт чыгып, мына ошол биздин базарга кириш керек. Жүзүм эгиш керек, анжир, хурма, анар жок бизде. Өзүбүз камсыз кыла албайбыз. Биз не бадамды Калифорниядан ташып жейбиз, Калифорния каякта, биз каякта жатабыз. Түшүнүп атасыңарбы? Анжирди биз каяктан ташып жейбиз? Ирандан, мистени Туркиядан, Ирандан. Кыргыздын өзүнүн неси бар? Парша баскан Семиренке алмасы бар. Башка эч баласы жок.
Бақ отырғыз десең эле каяка сатасың деді. Катта калаңкына сатасың. Өзүң жейсиң. Өзүң же биринчи тойо же. Өзүң алмаңды сатып бересиң дагы өзүң алма жебей отурасың. Өзүң же. Ошону сен жесең, сен не витамин кирет сага, оорубайсың сен. Оорубасаң не азыркы супермаркеттей болуп, Нейман, дагы Пейман, Сейман, Фарм, Карым деп бир балаларды ачып таштаган, ошолор жыл сайын кыргыздарга 1 миллиард долларга жүрөк оорунун дарысын сатат экен, сахырдын дарысын сатат экен, боор оорунун дарысын сатат экен, бөйрөк оорунукун сатат экен, көздүкүн, путтукун. Травманын дарысы кичине эле экен, травманын дарысы. Түшүнүп атасыңар, бардыгы дарылардын бардыгы эмне? Ошол биздин оюбуздан, ошо психологиябыздан. Ошонун бардыгын не булар бизге навязывать этип, бизди булар жөн эле мына ушу чоңдор дойный корова кылып алган да. Ошол Кыргызстанда отурган акылдуу баягындай программисттер, ондой мындайларды киргизип бардыгын мына бизди баягындай умышленно орутуп бизди. Умышленно биздин айыл чарбаны өлтүрүп булар. Умышленно. Биз айыл чарба булар үчүн иштебеш керек да, айыл чарба. Биз дайыма ошол орустардан, белорустардан, казактардан, өзбектерден, тажиктерден, Кытайдан чыккан продукцияга зарыгып, анан ошону жешибиз керек. Ошону жеш үчүн бизден жок дегенде 1 миллион адам барып туруп, ошол орустардын туалетин жууш керек. Түшүнүп атасыңарбы? Ошол жерде таксовать этиш керек биздин балдар. Кассада туруш керек келиндерибиз, бардыгыбыз. Кандай жүрөгүңөр чыдайт, 30 эркекке аялың жаш үйлөнгөн бала, аялын ошол жерге алып барып, ночной сменге жумушка чыгып кетет дагы, баягы жаш аялы, баягында чыбыктай аялын ошол жерде 20 эркекке таштап коюп чыгып кетти. Барып ночь иштеп келип атат. Кандай унижение бул эркек үчүн, Кандай бул? Мындай жүрөк чыдабай турган нерселер буларчы. Кыргыз эли ушулардын бардыгын башыбыздан өткөрдүк да, ушулардын бардыгын. Туурабы же жалганбы? Жалган болсо айткыла. Абдулла ака сен алдап атасың дегиле. Туурабы? Эгерде менин сөздөрүмдө жалган болсо жалган деп жазгыла. Жалган айтып атасың Абдулла сен жалгандысың дегиле. Эгерде мен жалганчы болсом, мен чыкпай эле коем эфирге. Мына биз кыргыз эли иштешибиз керек. Систематически өзүбүздүн жерди иштетип, ошол жерден органика тамак аш алганды үйрөнүшүбүз керек биз. Органика тамак. Мына Кытайдан бизге баягы агрохимиянын почти 99% Китайдан келет бизге. 1% Кореядан келет, анан Европадан келет, Туркиядан келет. 1%. Анан орустардыкы келет. Ошол 1%, калган 99% агрохимия Китайдан келет. Ошонун 99%дын 1% органика, ошол неме болсо, оригинал тазасы болсо Китайдан келсе, калган 98% сарайда жасалган уу келет бизге. Ошол ууну ташып аткан Кыргызстанга 4 фирма бар. Бирөөсү татар, бирөөсү казак бала, бирөөсү өзбек киши, дагы бирөөсү бир не? Орус. Ошол 4-өө Кыргызстанды уулап атат. Ошону билгендер барбы? Билесиңерби ошону силер? Бирөөсү казак, бирөөсү татар, бирөөсү орус, бирөөсү өзбек. Ошол 4 фирма бизге бардык агрохимияны Кытайдан ошолор алып келет. Миллиардтаган долларга алып келип атышат да, ошонун бардыгын кыргыздар ошону огородко иштетип атабыз дагы, ошонун эсебинен дүйнө жүзүндө эң биринчи орунга чыктык. Трансплантация органов. Түшүнүп атасыңарбы? Түшүнбөй атасыңар силер. Биз барып ушулардын не? Ушулардын кулу болуп калдык бизчи. Ушулардын кулу болуп калдык. Ошол агрохимия сатып чачпасаң, ичпеле ала албайсың. Булар атайлап ошону жасап койду да. Мына ушулардын бардыгын не? Текшере турган бир орган барбы бизде? Ким киргизип атат, канча сомдон киргизип атат? Ошол жерде мына айыл чарба министрлигинде отургандар 11 000 адам не кылып отурат, ошону текшербей. Карантинный служба не кылып отурат, эмне кылып отурушат ушулар? Эмне иш менен заниматься этет булар?
11 bin adam Айыл Чарбада. Айткилачы мага, эмне кылышат булар? Мына бизге киргизип атат ошол ууну киргизип, кадимкидей ошол уудан министрдин баласы да жеп атат, чабандын баласы да жеп атат ошону. Кандай түшүнбөйт, ошону түшүнбөйбү ушулар, Ошолордо мына илим жокпу, ушуну биле турган бир эмне, биз Кыргызстан боюнча ошо 7 миллион кыргыздын ичинен ушу теманы түшүнгөн бир адам жокпу, Бир эле мен түшүнөм ушуну, Астагфирулла. Кандай, бул эмнеге ушундай болуп атат, 4 firma taşıyt. Tatarin taşıyt, Kazak taşıyt, Özbek taşıyt, bir Orus. Ошол төртөө Кыргызстанга 1 миллиард доллардан ашык пиццит, грибицит, фунгицит киргизет дагы ошонун бардыгын биз сээп туруп, ошонун эсебинен ар бир айылда жок дегенде 10 онкология менен ооруган адамдар. Кыргызстанда 2000 айыл бар. Ар биринде 10 эң аз дегенде. Bir жылда ушулардын ушул агрохимиянын кесепетинен bir жылда 5000 адам рак менен ооруп калып атат. Ушуну билген адам жокпу? Билген адам жокпу? Ушуну качангыча ушул токтош керек. Ушулар акча берип койсо эле өткөрө береби булар? Акча берип койсо эле бул кыргыз эли түшүнбөйт, эч нерсени билбейт. Эмне сеп атат? Мына помидор эмне менен даярданып келди, базарга келди. Кызарып турса ала бересиң да, билбейсиң. Сенин эмне көзүңдө анализиң барбы? Туурабы? Ошону мамлекет деген чектеп, эмне кылып атасың, эмне менен дарылап атасың помидоруңду? Картошкаңа эмне септиң? Bir гектарга 100 эле килограмм азот положено болсо, эмне катакалангандан кийин 1 тонна берип атасыңбы деп ошону кармай турган адам жок болуп атат да бизде. Неге мынча берип атасың деп? Не сени элдерди уулап атасың деп штраф салган адам жок болуп атат да бизде. Мына Савиздар, мына Дунгандар өзүнө 2 агат коет экен дагы, ону эмне кык менен, анан биогумус менен жасайт экен. Савиз, пияз, неме капустасын. Это для себя дейт экен. А это десе, это химия, это для продажи дейт экен. Вот мы идиоты. Ошону миллион жолу окусак дагы келдирип, ошолордун савизин алып жеп отурабыз, кыргыз эли. Мына азыр Араванда картошкага баргын, эң аз сепкени 500 килограмм берди. 500 раз превышает допустимые нормы. Картошкага 500 килограмм берип койду уже. Ошону азыр базарга чыгарат. Ошону мен алам, сен аласың, сен жейсиң, биз жейбиз. Анан не? Bir күнү эле баягындай миллиард лампочка турса, миллион. Ошонун бирөөсү пак этип өчүп калат, десе рак менен ооруп калды. Элестеткиле, ошондо да күндө 5000 адам рак менен, bir жылда 5000 адам рак менен ооруп атат. Ошону мына биздин Министерство здравоохранения кукурузу охраняет, что ли они? Что они делают? Они что? Фарм с компаниями вместе нас отравляет. Вместе. Юрист керек бизге, юрист. Ушулардын бардыгын тытып чыгып, энесин үч коргондон көрсөтө турган бизде сабаттуу балдардын командасы керек болуп атат. Чын атасыңарбы? Ушуларды бир топтолуп, бир активисттер топтолуп, мынаны местасына кое турган мезгил келди. Биз качанча озубузга келгенде оттоп, мурдубузга келгенде жыттап жүрө беребиз. Эл көтөрүлүш керек, бул темага көтөрүлүш керек. Эл кадимкидей көтөрүлүп, шуну обсуждать этишибиз керек. Буну мен эмеге жүктөп коем. YouTube каналым бар менин, Бактабат деп. Ошону бөлүшкүлө, ошол жака Бактабатка кирип туруп, ушуну элдерге бөлүшкүлө, элдер уксун, көрсүн, эмне болуп атат бизде. Неге катыйт эле? Пожаловаться басып атат, ошо катыйсың. Пожаловаться басканда катыйсың да. Силер эми класс бассаңыздар, ошол пожаловацалар өчөт дагынан канал тазаланат. Азыр канал жабылып калды да. Лайктан баскыла. Ар бириң 1000ден лайк басканда ачылып кетет. Эмбанк эмнеге дейт? Эмбанк туугандар, эгерде багбанчылыкта биздин семинарларды поддержка кылам десеңиздер, жүктөп кое бергиле. Эми кеминде эле бир 1000 сом жүктөш керек. Анан кийин өзүң баягы озачарга иш белең жок отурсаң, анан 50 сом, 100 сом которбой эле кой. Колунда акчасы бар балдар 1000 сомдон тыштап койгула. Эгерде мүмкүнчүлүк болсо, болбосо кереги жок. Ошону өчүрүп коюшум керек эле. О, кышындасы баягы Бактабатка чогултканда жазылып калды эле.
Ооба, кайыр сурап жүрөм, эмнең дурайым, урмат, козел. Эркек болсоң ушинтип жазбайт элең сен. Козлина. Өчүр өзүң уялып. Чимошт. Мына эмнең дурайым, сиз менен түшүнбөгөн маңкурттар. Челюсүн бір койсоң, агып түшүп калсаң. Ушинтип сүйлөгөнүң үчүн. Кече баягы сөгүнгөн акынды көрдүңөрбү? Сөгүндү. Ошентип сөгүнөм деген азыр 7 миллион адам жүрөт. 7 миллион адам сөгүнөм деп атат азыр. Зорго отурушат азыр. 7 миллион адам ошентип сөгүнөм деп атат азыр. Шуну түшүнбөй атат да биздин бийлигибиз. Алдыга мындай өсө турган эмелерди коюш керек. Алдыга өсө турган эмелерди коюш керек. Пландарды коюш керек. Элдерге үмүт бериш керек. Анан кийин мен 20 та школа ачып койдум. Анан кийин 30 километр асфальт салып койдум. Анан мен ошону менен бүтүрдүм деген туура эмес. Бул деген жалпы кыргыз элинин мощун колдонуп туруп миллиард не долларлык проекттерге салыш керек дагы. Ошону не эл колдоп чыгыш керек. Ошондой иш. Элди күжүрмөн эмгекке көтөрүш керек. Саңына тууган ошондой экен, билиптириз. Ушул уландыруу боюнча камчыды киребиз Кудай кааласа. Эми кабыл алса да, азыр булар да азыр звезда болуп кетти. Садыр Нуркожоевич менен Камчыбек Кыдыршевич кабыл алгысы келбейт бизди. Баягыда багманда сүйлөп калат да дейт. Ошондой да. Убагында булар деле сүйлөп жүрдү эле. Ошондой эле мына бизге балким эртеге бирөөлөр сүйлөйт ушинтип. Жалпы элдин үмүтүнө жараша иш кылыш керек да. Ошол жалпы эл пайдалана турган чоң бир проект керек да бизге. Мына Бактабадты колдоп туруп булар азыр. Мына 10 та питомник коюп берсе, бир 100 000 агроном окутуп берсе, 7 баягындай капельный шаймандарды чыгара турган завод куруп берсе бизге. Так, анан кийин мынау бизге деген мындай сонун буровой установкаларды алып келип туруп, сууларды чыгарып берсе, дамбаларды куруп туруп, бар жок жерге суу чыгарып берсе, анан иштейбиз да. Туурабы? Конечно, өтөт да. Эч кимдин доору туруп калбайт. Бардыгы өтөт. Мына оозунан от бүрккөн Бакиевтер кетти, булар дагы кетет. Булар дагы кетет, бирок арман кылып кетет. Ушунда баг отургузуу идеяны колдоп койбопмун деп Сооронбай ака канча арман кылып атат азыр. Отуруп алып өзүнүн чачын жулуп атат, но поздно уже. Баг отургузуу идеяны колдоп койгондо азыр деген Сооронбай Жээнбеков отурат эле азыр, жакшына болуп эле. Эч ким неме кылбайт эле. Кылбады да. Укпайт азыр. Укпайт. Бизде азыр буларга биз керегибиз жок. Буларга деген азыр жанында баягы кулагына шыбырап, сиз кыйынсыз, сиз дадилсиз, сиз бубайсыз, ака дегендерди угуп атат булар. Бизди укпайт азыр. Буларга азыр биз баягы ыйлагандын оозу жаман, сүйлөгөндүн оозу жаман, ыйлагандын көзү жаман болуп атабыз буларга биз. Укпайт. Onu буларды уктуруш үчүн bir 1 milyon adam çıkış gerek dağı öy degende anan ne oldu deyip bular. Oğa çeyin ukpayt. Investor barбы deydi. Investor жоқ туғандар. Өткенде айттым ғой саған investor жоқ деп. Өзіңе investorсың. Туғандарың топто айт investor болла деп. Дуа қылла туғандар. Тура айтады мына Тұрғынай. Алла ұқса болды. Елдің бардығы ұлыш керек. Елдің бардығы көтеріліп тұрып, bir çoğun bir proyekt менен иштебесек, ушинтип мелочный ел болып жүрөрөбүз. Орустун нанын жеп, өзбектин жүзүмүн жеп, тажиктин хурмасын жеп, кытайлардын bir ит кийбей турган кийимдерин кийип жүрөрөбүз келдиреп. Эгерде биз ел көтөрүлүп туруп,
жалпы эл иштемейин эч нерсе өзгөрбөйт. Ошону биздин башчыларыбыз ошол көтөрүш керек эле да. Эми камап, апарып сындырып, полный кечирим сурата бергенден эч нерсе өзгөрүп кетпейт. О адамдын мынау компьютеринде тура берет информация. Сыртында майлы деп коесуң, бирок ичиңен полный тура берет ошол нерсе. Эч ким сынбайт. Адам өлмөйүн сынбайт. Онтип эч кимди сындыра албайт. Булар азыр наоборот, ошого окшогон, бизге окшогон иштей турган, бизге окшогон антип бир идеясы бар адамдарды топтоп туруп, бардыгыбызды топтоп туруп, мына Кыргызстанды өнүктүрөлү деген ойго келиш керек. Вот ошондо анан жакшы болот. Саясатты эмне кыласың деп, ишиңде сен эмне кылам? Жөн эле угуп отура бер, укпасаң мына сен чыгарып таштайын, укпай эле кой. Өткөндө бирөө 5000 сом берейин, ака кайра мени черный списоктан чыгарып койсун деп 10 000 сом бер дедим. Десем ойлонуп атат. Сен дагы акча менен келесиң эми. Көтүн кысып отура бер, угуп жерде менен жай жерлерин алыш үчүн кандай шарттар талап кылышат дейт. Жер департаменттен жер алыш үчүн 3 справка керек. Биринчиси Гипроземден, что бул жерде 18 банитет деген. Так, экинчиси тарихий мурас эмес деп Маданият министринен. Так, үчүнчүсү болсо, так, мында дагы бир доконца келди. Бул доконцалар түгөнбөй тургандай болду булар. Каерде болсо кандай келип алышат, мени таап. Булардан Facebook'тан качып бияка келсең дагы келип алышат. Эл бузар. Булардын сөзү окшош, билесиңерби? Эл бузар. Дагы бир бала деп келет. Сразу билем мен буларды. Доконцалар мазайып кеттир. Доконцалардын чоң камагандан кийин доконцалар вообще жоголуп кетти, бечерелер. Жок азыр. Анча баягы совсем башына шамал өтүп калгандар ошолор эле жүрөт, багындай. Өзү бечерелер немеге маршруткага акчасы жок ошолордун, доконцалардын маршруткага акчасы жок. Үйдө баягылар багындай чай жок, кайнаткан суу ичип отурса дагы доконца боло беришет да ушулар. Тобагылам. Бар жоң уже сквозняк болуп кетти, ойлонсоң. 17 сотик жерим бар, братан, дыйканчылык кылсам дедим эле дейт. Дыйканчылык кыла бергиле де. Суу чыгаруу керек, суу жок жерлерде туура айтасыз дейт. Картошка, пияз, сервис кылчу элем дейт. Кыла бер кайра ошону. Взятка аласыз ошондо 10 000 берсе дейт. Взятка эмес. За оскорбление. Моральный ущерб дейт го. Саламага колдойбуз дейт. Мен айылмерден жөн сурасам, бактыгемде бербей атат, эмне кылам дейт. Айыл өкмөт бербейт, айыл өкмөттө жер жок. Ошо айыл өкмөттө жерлердин бардыгын жер департаментке өткөзүп салган. Айыл өкмөттөр калп эле жок-бок дей берет. Олордон эч нерсе жок, өзүнө жер ала албайт айыл өкмөттөр уже. Азыр клубникке эксе болобу дейт. Боло берет. Газини басынага буга турган. Буга келди. Намаз окуш керек бije дейт. Окуйбуз да азыр. Туура эле за оскорбление. Азыр чындыкты айткан адам эл бузар болуп калган заман дейт. Туура айтасың. Чындыкты айтсаң эл бузарсың. Мейли. Нетес ошо да. Алла бергенди көрөбүз иншалла. Бар жок жакшы болот. Бак отургузгула, Кыргызстандын өнүгүүсү багпанчылыкта. Бардыгыбыз бак отургузайлы. Аман болгула. Салам алейкум. Эгерде мүмкүнчүлүк болуп калса, так азырды намаз окуп туруп дагы киремин. Силер да намаз окуп келгиле, макулбу?